Качан Алла Таала сиз менен биздин жаныбызды алып аткан мезгилде эң биринчи биздин жүрөгүбүздөгү акыбал аркылуу оозубуздан келме чыгат. Бул дүйнө ушундай. Ар кандай окуяларга, ар кандай бир жашоодогу болгон бир себептерге байланган. Биздин жүрөгүбүз бир губка сыяктуу. Мисалы бир губкага адам сокту губканы соккого салса, сыкса эмне чыгат? Аракка салсачы? Демек ушундай экен биздин жүрөгүбүз. Бул кайсы нерсеге көбүрөөк салынган болсо, малынган болсо, акырында ошонун мындай натыйжасын көрөт экенбиз. Ошол себептен бул дүйнөдөгү эң коркунучтуу нерсе ушул өлүм төшөгүнө келгенде сенин оозуңан кандай келме чыгат. Сен дүйнө чыгабы? Жаш баламын, анан Молдоке ушундай бир адам каза болоюн деп атат, ошол адамга барып иман айтып коюш керек дешти. Макул дедим. Бардым. Барсам бир аксакал төшөктө жатыптыр. Ага мындай келме окуп айтып, аны эми келмени айтып коюңуз десем, өлгөнгө чейин эле бир эле сөз айтыла берди. Кош эле кош, өш эле өш деген. Бар го мисалы кош, кой. Кош, өш эле өш, айда тиyin, тияк кайда, бияк кайда. Анан эми айтсак, ал кишини мен өмүр бою мал кайтарган адам катары билчүмүн да. Өлүп атканда да ошол нерсе жүрөк ошол сиңиптир. Келме оозуна чыкпай койду. Алла дебей койду даже. Мынакей. Ошондон ушул мезгилге чейин ойлой берем, кандай акыбалда болот болген. Биз жүрөгүбүз кандай акыбалда билбейбиз да. Демек мына ушул биз сиз менен биздин маселе ушул. Эми биягы келме чыгабы чыкпайбы билбейм. Бирок сиз менен бизди качан ичине киргенде, мүрзөнүн ичине киргенде, бизди алып салып туруп чытап кеткенден кийин, бир нече кадам адамдар өткөндөн кийин, о мүрзөгө калганыбызды угабыз ошону. Ар бир адамдын кетип бараткан шактарын угабыз. Кадимкидей эле мына азыр кулагыңыздар менин сөзүмдү кандай угуп атсаңар, мүрзөгө бизди салып кеткенден ушундай эле угулат. Мына ошол мезгилде эки периште тездик менен келет. Анкир ва накир. Ал экөө бизди сурап отурбайт. Эшти ушунчалык коркунучтуу периште кирип туруп эле, булдап туруп, мындай колун салып туруп элечи, сен жүрөгүңдү сууруп алат да болду бүттү. Лахума фис судур. Жүрөк сууруп турган кысат экен да. Кысканда анан биз ойлойбуз да, ман роббука жаратканы ким десе, жооп берип койчу деле айтабыз го, кээ бирдечи доскага чыгып туруп 2 же 5 коет, 2 койсоң да баары 5 коет. Ал жерде деген бизге сөз 5 коюлуш керек да, болбосо болбойт мүрзөнүн ичиндечи. Мына ошол себептен биздин жүрөгүбүзгө эмне сиңген болсо, ошону эле чыгарып алышат да. Болду, ушул эле 3 эле суроо жетет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү сакташыбыз керек деп айтайын дедим. Мусанниф айтат, эгерде мусулман адамдын жүрөгүндө катуулук пайда болсо, анда ал муну өз күнөөлөрү үчүн жаза катары кабыл алышы керек дейт. Бул киши бизге аябай сону түшүндүрүп берип атат. Демек сенин жүрөгүңдүн катуулугу сенин күнөөңдүн себеби, ойлон деп атат. Сен кайсы күнөөнү кылып жүрөсүң? Жүрөгүңүздүн катуулугун кантип билесиз? Сиз эгерде намазга барайын десеңиз, ошол жүрөгүңүз намазга алып барбай атат. Садака берейин десеңиз, акчаң туруп садакаңды бергизбей атат. Жакшы мамиле кылайын десеңиз, текеберлигиңиз кое бербей атат. Кечирип жиберейин десеңиз, өзүңүздүн зулумчулугуңуз кое бербей атат. Демек эмне болду? Бул сиздин жүрөгүңүз катыгандын белгиси. Эгерде бир адамды өлтүрүп атканын көрсөңүз, жүрөгүңүздө, көзүңүздөн жаш чыкпай атат. Керек болсо эң эле жөнөкөй бир кино көрүп атсаң, жүрөгүңдөн жаш чыкпаса, анда субхан сенин жүрөгүң уже мындай айтканда, таш болуп катып калыптыр деген сөз. Буга эмне деп айтышыбыз керек десе, анда буга далилиң кайсы десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, инсандын жүрөгү качан ал бир күнөө кылганда, ал жүрөгүнө бир так пайда болот. Кара так.
Ошентип отуруп ал күнөөнүн үстүнө кылган сайын каратак тии боло берип, бул акырында жүрөгү капкара күйгөн көмүрдөй болуп калат экен. Жүрөгүңөрдү көп Кур'ан окуп жана зикир кылып, жүрөгүңөр тазалагыла деген. Карасаң, биздин жүрөгүбүз караят экен. Эмнеден карайды? Күнөөдөн карайды. Алла бүгүн анын жүрөгүн катуулук жана кайдыгерликке мөөрлөп койсо, анда бул нерсе эртең Аллахты көрүүгө тоскоол болушу мүмкүн деп коркушу керек. Демек, бул жерде мүмкүн деген сөздү кошту турабы? Бул сенин колуңда деген сөз. Ошол катыган акыбалда, жүрөгүңдүн карарган акыбалда өлүп калба деген сөз. Аракетиңди кыл, жүрөгүңдү тазала. Ошол жүрөктү тазалай турган амалдарды кылла. Дагы Аллах билдиргендей, ал өзүнүн камкордугунан чыгарган адамдарды дүйнөдө жүрөгү сокурлук менен жабат жана ахиретте өзүнүн улуулугун көрүүдөн кур жалак калтырат. Мына эки нерсе болду. Биринчиси айтып атканда караганда, демек адамдын бул көзү сокурлугу ал эч нерсеге бул мындай маани берилбейт экен. Адамдын көзү сокурлугу бул эчтеке эмес. Адамдын жүрөгүнүн сокурлугу субханалла жаман. Эгер сенин жүрөгүң, менин жүрөгүм сокур болуп калган болсо, акыйкатты билбей калат. Уккусу келбей калат акыйкат. Мешитке барсаң боло, Кудай десең боло, ушун теле бересиңер. Жүрөк катуу да, жүрөк сокур. Келип алып, тозок бар десең, бейиш бар десең, ушун теле жомокто айта бересиңер дейт турабы кээ бирлер. Эмне деген ал? Ал жүрөктүн сокурлугу, жүрөктүн катуулугу. Кээ бир адамдар бар, намаз окуп да керек болсо, барганда көрөбүз дейт го. Бул дагы субханалла ошол адамдын некен анын денеси кыймылда, бирок жүрөгү сокур экенин белгиси ушул. Аллаху акбар. Алланы ким көрүп келиптир дейт. Жүрөктүн сокурлугу болсун, Кудай сактасын. Демек, эмнекен бул нерсеси, бул ахиретти жана бул дүйнөнү дагы талкуулайт экен. Бейиш. Адам бардыгы тең жыргап атат. Бүт нерсе бар, кирдиң, болду. Тозок жабылды, бейиш жабылды, ичиндесиң, кайф. Бардык нерсе бар. Жок деген нерсе жок. Биягында хур кыздар жүрөт, биягында хур лайын кыздар жүрөт, субханалла. Биягында алтындан болгон жемиштер, биягында каухрадан болгон жемиштер турат. Биягында субханалла көлдөр турат. Биягында суулар анхар ва нахар деп коет. Дарыялар, көлдөр турат. Ушундай салкын жен уруп турат. Чымчыктар сайрап турат. Бүткүл нерсе бар, машалла. Маржандай болуп чачырап, теспе чачырап кеткенсип, маржандай болгон жигиттер субханалла бейиштин ичинде чуркап кызмат кылып жүрөт. Оозуңдун түнө бир таам жеп коюп, 70 000 жыл рахат алып кайф болуп жүрдү. Эмне болуп кетти досуң? Бүт нерсе бар да. Жок, ушундай нерсе. Машалла, ушинтип турган мезгилде улуу кудуретти Аллах Тааладан кабар келет экен. Дейт, пенделерим, силер менден ыраазысыңарбы? Силерге бул бейишим жашаган, силер үчүн жашаган бейишиме ынандыңарбы? Бардым, я Алла, биз ынандык. Жана биз сага сыйынганыбызга сүйүнүп атабыз. Эгерде башкаларга жүрөгү сокурларга окшоп башка жака кетип калганыбызда биздин акыбалыбыз оор болуп калмак экен дешип сүйүнүшөт. Ошол мезгилде Аллах айтат, силер ыраазы болгон болсоңор, мен силерге өзүмдүн убадамды кылам. Бүгүн силер мени көрөсүңөр дейт. Машалла, көрчү кандай нерсе. Алланын убадасы ушундай сонун убадасы бар да, биз мындай акылыбыз жетпеген нерсе да. Бирок ушул нерсе алдыда күтүп атат да биздичи. Биздин мындай умтулган нерсебиз Аллах бизден ыраазы болуп, анан өзүнүн жүзүн кыяматта субханалла жамалын көрүү. Бирок жөн эле эмес. Авалки Аллах Таала Куранда айткан, алар бизден ыраазы болуп, биз алардан ыраазы болуп деп, Аллах бизден ыраазы болсо. Бир улуу бир замандарда өтө бир такыва адам 500 жыл ибадат кылыптыр. Ал Алланын өкүмүнөн жаны алынып, ага кабар жетиптир. Сен бүгүн амалың менен бейишке кириң келеби? Же болбосо Алланын ырайымы менен десе, айткан 500 жыл ибадат кылсам, жебегеним бир эмне болсо, жалбырак. Ичкеним жаандын суусу болсо, мен кантип бейишке амалым менен кире албайм? Баягы мен амалым менен кылган сооптуу иште намазым менен ушундай нерселер менен кирем. Алла Таала өзү Рахман ва Рахим,
Adilеттүү ал-адил, Аллах адилеттүү болгон зат, койгула таразага. Жана анын неаматтарын койгула дейт. Ага берилген жакшылыктарды койгула. Bir tarafına 500 yıl ibadetin, ana bir tarafına Allah Teala gözlü sohbetini koyup katken. Birle göz nimetin, bu göz çoğun jakşılık subhanallah. Bunu koyup durup bayağıl жерге koyğanda 5 yıllık ibadeti Allah bergen gözdün jakşılığına жетпей kalat eken. Bayağıl em bolboyla alım da çoçuk ya Allah keçir ya Allah. Benim amalım emez sen rahim menen giretken beşke dep Allah Teala'nı keçirip rahim menen beşke girizleydi. Demek amaldar bir gana Allah'ın razına жетүү üçün болуш керек. Allah'ın rahimine, Allah'ın jamalına jetiş üçün болуш керек. Namazды bayıp keteyinde okuwa. Sadakаны baladan kutlayın dep berbe. Zeketти subhanallah bir gede eken dep berip koyayın dep berbe. Kara, андай emez. Senin namazına Allah muhtaç emez. Sen okup namazga sen muhtaçsın. Sen subhanallah orozoga sen muhtaçsın. Allah muhtaç emez. Senin bergen sadaka zeketин Allah muhtaç emez. Sen muhtaçsın. Oşa sen muhtaç bolgon neken razı boluş керек экен. Sen muhtaçsın, muhtaçmız, bari muhtaç Allah. Demek neken Allah kabul kılar beken. Oliya alımlar ушундай bir түшүндүрмө беришет. Дейт. Силер садака берип койгонуңарга ушундай bir даңдаңдап өзүңөрдү көтөрүп басып кетпегиле. Sen Allah алдырып койгондо шүгүр айт дейт. Бирөөнө о мен ушундай бердим. Жок. Allah кабыл кылдырып койгондо шүгүр айт. Sen namaz okup atam dep sүйүнбөлө болду. Namazды окутуп койгондо сүйүнгүлө машалла. Allahu ekber. Sen zikir kılганыңа sүйүнбө алысың. Ошол кичинекей кылган зикириң менен бейиштин одна комнатада квартира алып алганда жүрбө. Алла Таала ошо зикир кылдырып койгондо шүгүр айтыш керек. Кээ бир адамдар айтат го мен зикир кылам дейт. Бирок эмнедир зикирди мындай даамын сезбей атам дейт. Десе алдында айтат, ооба дейт. Сен даамын сездирбей эле ошол куру болсо дагы ошол мындай чыгып аткан желге Subhanallah degenge ошого разы бол дейт. Шуну кылдырып койгондо шүгүр айт дейт. Муну кылдырбай койсоң жат элек. Көрдүк бу андай экен. Демек, жүрөгү сокурлук, жүрөгү каралык бул өтө чоң бир оору. Эртең күнү ушундай чоң жакшылыктарды көрбөй калыш бир жаманчылыгы бар. Адамдар намаз окуп атып деле кээ бир убакыттарда Алла Тааланын жакшылыгын көрбөй калабыз. Чын айтам, биз мындай намаз окугандар биз намаз окубагандарга караганда кайдыгерпиз деп эсептейм мен. Biz mындай намаз окуп атып делечи, мындай кээ бир нерсенин бардыгына көңүл бурбайбыз да. Эмнеге маанавиятта эмне болуп атат, бияк жакта эмне периштелердин чүгүп аткандагысына, биякта жиндердин жүргөндөгүнө, асман ааламда кандай өкүм жүрүп атканына көңүл бурбайбыз да. Главное, намаз дарат алып эле, короче, братан болот а, нормально. Кепте намаз окуп, бей братан деген монча алып калганда тигичи так 500 сом, 200 сом, 500 сом. Биздики мындай, ушундай да мындай. Биз туманна жүрөбүз да. Çok андай болушу. Билгиле subhanallah, намаз окуп атсаң дагы шайтан сени калтырып койгон жок. Ошол жүрөгүңдү карартып, сени сокурганга аракет кылган үстүндө эле иштеп атат. Мына ушундай экен. Алла Таала айтат. Жок, алардын жүрөктөрүндө кылган иштери себеп болгон дат басуу бар. Жок, алар ошол күнү Роббисинен тосулушат, мутаффифин. Kalla bal rana ala qulubihim. Айтат, жок дейт. Алардын жүрөктөрү эмне болуп калыптыр? Аллах Тааланын алдында ушундай бир дат басып калган дейт. Жөн эле дат баскан эмес. Ал ушунча дат баскан акыйкатты көрбөйт. Анан акыйкат эмне десе? Бул дайыма унутпаңыздар, өлүм. Биз күнүгө көрөбүз. Эгерде адам мисалы чоң атасы өлдү, чоң апасы өлдү, апасы өлдү, атасы өлдү, бирок дагы деле намаз окуп атса, демек анын жүрөгүн дат басып калган. Эгерде сен жоктан бир күндө жоктан бир жолу бир күн болсо Алланын алдына кайтып барабыз да деген ой болбосо, анда такыр болбой калыптыр андачы. Бул проблема. Чоң проблема. Бул эки нерсе биринин артынан келатат. Бул дүйнөдө жүрөктүн жабылышын акыретте Аллахты көрүүгө тоскоол болушу бул анык нерсе экен. Некен дүйнө бул биз ойлойбуз да, мисалы мен дайыма түшүндүрүп берген аябай аракет кылам да ушунучу. Карасаңар,
Dünya degende эле биз мындай кереги жок, мындай бир ташталган нерсе катары сезип калганбыз. Анан көпчүлүк мусулмандар ушул нерсени туура эмес түшүнгөн себебинен оокат кылбай тыштап салгандар бар. Мындай айтканда, дүйнө деп эле баардык нерсени жок, астагфирулла деп эле, анан карасаң соодасы калып кеткен, карасаң баягы иши калып кеткен, окууларын тыштап салышат, иштерин тышташат. Ошентип эле андан кийин карасаң, баягы мечитке барып, анан кийин 3-4 кордукка түшүп болушат. Мен эсте айтып калайын, алдындар айткан. Биринчиси бул кедейликтин кордугу. Экинчиси кедейликтин кордугу деген, качан сен ушу бул дүйнөдөгү нерсени дүйнө деп тыштап салганда, сага автоматически келет бул. Токтоп турбайт бул. Анткени бул дүйнө аракеттин дүйнөсү да, шамал болсо сасып кеткендей, сен эми шамал кылбай койсоң сасып баштагандай, эмне болду? Сага кедейлик келди. Экинчиси бул карыз болуунун кордугу. Үчүнчүсү адамдардын алдында кордугуң. Адамдардын алдында кордук болот экен. Кандай кордук десе, эң жаманы фасык адамдар, бузук адамдар, мына намаз окуйсуңар, кедейсиңер. Мына намаз окуйсуңар, эчтекеңер жок. Мына намаз окуйсуңар, киши катары жашабайсыңар деген ушундай бир келекелеген сөздөр менен адамдар жанагындай бир фасык адамдар сени келекелейт. Төртүнчүсү, сенин үй бүлөңдүн ичинде тынчтык болбой калат. Эмне үчүн тынчтык болбой калат? Анткени себеп алардын муктаждыгы бүтпөй калат. Туурабы? Мына ушу 4 нерсе сени батыра келет экен. Эмне себептен келди ал? Анткени сенин дүйнө деген түшүнүгүңдө эмне болду? Бреш бар. Туура эмес түшүнүп алдың дүйнө. Ахирет дегенди туура эмес түшүнүп алдың. Биз дүйнөнү кылабыз, ахиретти максат кылып. Эмне айтканбыз? Мына биз дүйнөнү кылабыз, ахиретти максат кылып. Бир үйгө муктажбыз. Аял алдыңбы? Демек, машалла, бала бакыралы болосуң, иншаалла, туурабы? Эми ошол үчүн ошол үй бүлөнгө үй салып берүү, үй алып берүү, бул сен дүйнөнүн аркасынан куулаганың болуп эсептелбейт. Сен ошол Аллах алдына аманат кылып алган, Аллах алдына аманат кылып төрөткөн балдарыңдын акысын берүү болуп эсептелет. Алардын акысын берүү болуш үчүн сен үй курушуң керек болот, туурабы? Демек, бул сага керектүү болгон себебинен бул сен үчүн эмне экен? Бул дүйнө эмес, бул муктаждык болду. Сага бир машина керек болду. Эмне үчүн керек болду? Тияка бияка барыш үчүн. Бул да дүйнө эмес, бул муктаждык болду. Муну субханалла тыштап сала турган болсоң болбойт экен. Эми кара, ошол эле мезгилде карыз болбош үчүн, жокса карыз болсоң төлөш үчүн сага адалдан иш керек экен. Адалдан эмгек кылышың керек экен. Аллах 124 000 пайгамбар жиберген болсо, ошо 124 000 пайгамбардын бардыгынын өзүнүн кесиби болгон. Бүт бардыгынын. Абсолютно бардыгынын. Сахабалардын бардыгы тең иш кылган. Азирети Али такыр болбой калганда, жөөттөргө барып, алардын жанакы кудугуна чакаргытып, суусун чыгарып берип, бир курмадан бир чыгарган. Ошентип иш кылган. Алар бул дүйнө экен деп салып эмес. Азирети Умар болсо, мечитте толо отуруп алган кишилерден келип, силер эмне кылып атасыңар деп сураган. Биз дейт, Алладан жакшылык тилеп отуруп, Алланы зикирип, Алладан жакшылык деп дүйнө сурап отурабыз. Турла дегенде. Ачуз келип кеткен ал. Мындай аябай вспыльчивый болгон да. Тур. Силерге бир жактан асмандан алтын менен күмүш жабайт. Тур оокат кылгыла деген да. Кубалап чыккан мечиттен. Мечитке намаз окуганда кел, анан асырдан шамга чейин отуруп бол бар кетик деген. Оокат кыл деген. Деген нерсе көрдүк, кандай нерсе. Сиздин менен субхана түшүнүктөрүңүз болсо, кээ бирлер азыр дүйнөдө астагфирулла деп эле кичине намаз окуп калып чытап коюп, бул дүйнөсүндө ахиретинде талкуулап аткен да. Bir чоң bir алымдын bir дуасы бар. Унутуп калбасам азыр эстеп айтып берем азыр. Мындай кыргызчасы. О Алла, мени бирөөнө муктаж кылып, ошол муктаждыгымдын себебинен сенин диниңден чыгып кетиштен сакта деген экен. Эмнени айтып атат бул? Эгерде сен бирөөнө муктаж болуп калгансың, керек болсочу мечитке бара албай каласың. Намаз окугуң келбей баштайт. Эмне үчүн сен Алла мени чыдап кой деген жаман ойлор келет сага. Ошондо эмне болдуң? Сен же динден жок, же дыысынан жок калат да. Туурабы?
Ошон үчүн машалла дин деген бул эмне экен? Бул дүйнөнүн чытой эмес бул. Тескерисинче ошо динде дүйнөнү кылып анан дин менен кылабыз да. Бүт баарын ахирет максат кылып кылабыз. Бай болуп кетсеңер дагы ахиретти максат кылба. Мечит салам, медресе салам, жол салам, үммөт үчүн кызмат кылам иншалла. Туурабы? Азирети Абдурахман ибн Ауф бар го. Ал бир күнү ага жетти дейт. Абдурахман ибн Ауф бейишке сүйрөлүп келет экен, жөрмөлөп келет дегенде, эмне себептен Айшаны өзгө, я Айша, пайгамбардын аялы, Уммул муъминин, момундардын энеси айтчы. Эмне себептен мындай болуп атат? Сен пайгамбарды уктуң белеси? Уккам дейт. Ушундай деген. Эмне болсо дүйнөсүнүн себебин деген. Биягынан канча миңдеген төө жүк келе аткан экен. Кирип келе атат. Айтып атат экен, могунун баары Алла жолуна бердим dedi. Бүт. Мен бейишке туруп кирем деген да. Абдурахман ибн Ауф билесиңер балгим? Ал пайгамбардын заманында биринчи эле пайгамбар кызыгондо Абу-Бакр Абдурахман ибн Ауф болсун деген халифа. Экинчиде де Умар болорунан да Абдурахман ибн Ауф болсун деп Умар айткан. Андан кийин үчүнчүсү Усман болордо дагы айткан Абдурахман ибн Ауф болсун деген. Карасаң төртүнчүсүндө да айткан Абдурахман ибн Ауф болсун деген. Ушундай деңгээли чоң сахаба, субханалла, дүйнөнү аркасынан өлүп атканда 200 миллиард калган дейт да. Эмне деңер бар? Барыңар Абу Хурайра айтып бересиңер. Ачка жыгылчы депчи. Биягында да бар экен, унутпаш керек. Сахабалар сөз тийгизиш болбойт. Бирок алар бизге жылдыз да турабы? Жылдыз катары кабыл алгыла. Туура мындай направленияны туура алгыла. Биздин кордугубуздун да бир белгиси ушул. Дүйнө деген нерсеге туура эмес түшүнүш. Же болсо мындай айтканда, орусчасын айтып берейинби? Финансовая безграмотность деп коет. Дүйнө деген бул финансы да. Эми безграмотныйбыз биз. Бизден көп акча сурап келишет адамдар. Оларга жардам бергиле, тигинде болуп атат, мында болуп атат. Анан сурап калабыз, эмнеге карыз болду? Кредит алдым. Эмнеге кредит алдың? Кыз бердим. Эмне кылдың? Үй ремонттодум. Кредит эмне алдың? Дагы эмнеси бар? Постоянно болгондордон. Короче, той бердик ошо ишип. Короче, той. Анан кебиле аш бердик дегендер чыкты, эми кредит алыпчы. Сени ким заставить этти? Ким заставить этти сени ушундай айткангачы? Эми ойлосоң, бул деген сиз менен бизди мусулмандардын ушундай деңгээл, ушундай төмөндөп кереги жок нерсени, акылы ушунча нерсени мындай намыс үчүн кылып койду. Эмнеден үй ремонттодуң? Намыс, тияка барсам мындай экен. Үйө ушунчалык. Эмне болду? Намыс кылдым, кызымды берерде ушундай бир туура эмес, жакшы бербей койду деп. Намыс кылдым, келин аларда балам мындай болуп калды. Намыс кылдым, субханалла, балама жентек бере албай каламын. Жок, сени ким сурап атат аны? Көрдүк кандай? Дүйнө деген нерсеге туура мамиле кылганды билбеген себептен, ошону биз финансовый безграмотный болгон себептен азыр банкрот болгон, жолун жана чыгып кеткен, адашкан, намазын тыштаган, анан субханалла сакал момундай, хижаб момундай, субхана элдин баары уят болуп атабыз. Түшүндүкпү мени? Кээ бир нерсеге көп сүйлөй берем, мен кечирип коесуздар, субханалла. Болгон нерсе түшүндүрөйүн деп сүйлөй берем да, ошондойчу. Кээ бирде өзүм түшүнбөй калам, мен сүйлөгөн. Ушундай субханалла. Бул проблема мындай экен да. Проблеманы көп уксаң, проблеманын чечимин издеп барат экен да. Бирок бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу, пайгамбарыбыз момундай коуч болгон экен да. Сахабаларды мындай ылдый деңгээлдегини өйдө көтөргөн, өйдөгүлөрдү космоско чыгарып экен да. Пайгамбардын жолу ушул экен, сүннөт жолу ушул экен. Тозокко кире тургандарды карасаң, бейишке кире турганга Фирдауска чыгарып чыган да. Ушундай экен. Бир гана жол бар экен да. Бир гана жол, пайгамбардын жолу. Башка жолдо мотивация алам деп ойлогула. Олчу алгыла, Куранды оку, ал, пайгамбардын хадисин оку. Жол таптың. Пайгамбарыбыз болсо жетим болгон. Кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир тууганын колунда өскөн, бирөөнүн колунда өскөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 12 жашында соодагерликке барган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга покушение болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам субхана бир дагы аял менен зына кылган эмес.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir үйлөнгөн боюнча 23 жыл бою субханалла мынекен аялдарына бир да жолу аялын сабаган эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким насаат сураган болсо ошол адам өсүп кеткен төлкө. Эч артта калган эмес. Кара, канча согуш болгон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини өлтүрбөй, бир киши өлбөй. Карагыла. Нахак өлгөн эмес, акысы жок өлтүрүлбөй, эмнеген жеңиштер болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылдын ичинде бай-бай. Субханалла. Арабский полуостров деген нерсе бул. Үйрүндө да Африка, акырына чейин, мына ушул мезгилге чейин Мухаммадтын аркасынан ээрчигендер төлкө өсүп келген. Ошонун себебинен көрө албастыктын аркасынан некен азыр исламофобтор чыккан. Исламофоб деп коебуз, исламды жамандагандар. Ал көрө албастыктан эле. Аллах айтат Куранда, сон айтат мындай дейт. Эй Мухаммад, алар сени энеси баласын кандай тааныса таанышат дейт. Ошо динге душман болгон баардыгы тең, ошол душман болоордун алдындачы ушундай пайгамбарды тааныйт экен, билет экен, бирок эмне экен көрө албастыгы өсүп бараткандагысы. Машалла. Алар ошондон көрө албастыгынан бизге каршы чыгат экен да. Мисалы, о жерде турасың, намаз окуп атасың. Намаз окуп атасың. Биздин бар мына бул жерде миллионер деле жок азыр. Бирок эмнени айтып атам? Бизди дүйнө жагынан кысканга аракет кылышты, бирок биздин жүрөгүбүздү эч ким салбайт экен да. Карасаң, биздин жүрөгүбүздү эч ким салбайт экен. Бул жагынан келгенде пайгамбардын жолу тутпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анда амин. Subhaneke ve hamdülillah ente estağfiruke ve etûbü ileyk. O Allah bizi geçir, günümüzü geçir. Allah ikna güzel kılar. Amin. Allah razı olsun.